Акыркы болуп жаткан Баткендеги окуялардан улам Бишкектин Булуң бурчунда ар кандай жардам берүүчү гуманитардык жардам берүүчү пункттар ачылып, Бишкекке активисттер, волонтерлор Баткенге өз жардамын берип, ар кандай азык-түлүктөрдү, керектүү заттарды жөнөтүүдө. Биз дагы Борбордук телеканал менен жалпы жамаатыбыз менен дал ошол Баткендеги мекендештерибизге керек болуп жаткан азык-түлүктөрдү, заттарды алып, спорт ордосуна баратабыз. Ошол жактан фурага жүктөлүп, андан ары Баткенге жиберилет. Бир уйдун мүйзү сынса, 1000 уйдун мүйзү зыркырайт болуп, мына ушундай Баткен окуясы жалпы кыргыз элинин жүрөгүн оорутуп отурат. Дал ушундай кыйын кырдаалда жалпы элибиз биригип, бир муштумдай болуп, активисттер чыгып, волонтерлордун жардамы менен жарандарыбыздан келген азык-түлүктөрдү, керектелүүчү заттарды Баткен элинин мекендештерибизге жиберишүүдө. Биз дагы жалпы командабыз менен четте калбастан өз салымыбызды кошуу үчүн Каба атындагы, Кожомкул атындагы спорт ордосуна келип, бул жака керектелүүчү айтылган азык-түлүктөрдү, керектелүүчү заттарды тапшырганы келдик. Учурдан пайдаланып, жалпы ушул жердеги мекендештерибиздин ар бирине ыраазычылык билдиребиз. Түнкү саат 12-1ге чейин бул жерде мекендештерибизден келген азык-түлүктөрдү Баткенге упаковкалап жеткирип, фуралар менен жиберип жатышат. Элибизге болгон ынтымагы, биримдиги, анан мекенге болгон сүйүүсү үчүн жалпы мекендештерибизге ыраазычылык билдиребиз. Шаарыбыздын тургундарынан келип жаткан ар бир буюмдарды бул жакта регистрациядан, каттоодон өтүп, эсептелип, ар бир штугуна чейин, андан соң гана ичине алып кирип өткөрүп беришет экен. Saklap geldik bizim babalar, babalar Kırgızistan, aferin Allah, Kırgızistan, Kırgızistan, yaşasın, Kırgızistan, yaşasın, Kırgızistan, yaşasın, Kırgızistan. Тут неравнодушные активисты, также граждане, просто молодые ребята помогают. Вот. В данный момент вы видите, приносят большое количество пауэрбэнки, также фонарики. Мы, получается, убираем китайские батарейки, ставим хорошие батарейки для того, чтобы надолго хватило. Вот. Потом складываем и отправляем. Это все передается МЧС, они потом распределяют по нуждам, что нужно. Сейчас в данный момент вы видите, то, что здесь пауэрбэнки, неравнодушные граждане привезли пауэрбэнки, которые мы в дальнейшем отправляем в Баткен. Гум помощь чогултууга бир мындай бир ошого муктаждык деле болбосо керек деген бир чоң үмүт бар эле, бирок тилекке каршы мына ушундай болуп калды жагдай. Бирок ошого карабастан мына караңыздар, өзүңүздөр көрүп тургандай, айрыкча ушу жаш муун, ушундай бирге биримдиктүү болуп, ушундай бир патриоттук дух менен, ушундай тынчтыкты каалап, ушундай эркиндикти каалап, баардыгы бир муштумдай чогулушуп, ушул жерде мына иш кылып атышат жапатырмак. Жеке ишкерлер тамак ашын алып келип берип атышат, медикаменттерди алып келип берип атышат. Ошондой эле жумурай журттан дагы төшөнчү болобу, кийим-кечек, бардык муктаждыктардын баарын алып келип берип атышат да. Анан могул жерде терминалдар бар экен, ошо терминалдарда акчаларды которушуп, моралдык жардам берип кетип атышат, дуа кылып кетип атышат. Бунун баардыгы тең бул биздин элибиздин абдан мындай бир пейили өтө кенен, анан тынчтыкты сүйгөн, ушундай бир андай десем, өтө уникалдуу калк экенибизден кабар берип атат да. Мына караңыздарчы.